Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү силер менен кыскача маек бул чек ара жөнүндө. Себептеген Казакстан менен Россиянын орточусунда эки чек ара жабылып атат. Андан тышкары Россия Федерациясында боюнча ар бир чек арадан жана аэропортторундагы бүт чет элдик жарандарды манжа изин тапшыруу абзел болуп калды. Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Сөз баштардын астында биздин Telegram каналга катталып коебуз. Ссылканын астында себептеген YouTube VPN менен иштеп калды. Ошол үчүн Telegramга биринчи видеонун баарын жүктөйбүз, анан башка соц тармактарга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, баарыбызга белгилүү болгондой, өзгөчө Москва жергесине учуп келаткандар мекендештер 1 декабрдан баштап манжа изин тапшырчу элек. Чек арадан кирип келатканда эми ошол манжа изин болсо бул тестовый катары Москвадан баштаган жана Оренбург областынан баштаган. Эми болсо Россиянын ар бир шаарына, бүт шаарына учуп келгенде аэропорттон жана ар бир чек арасында чет элдик жарандар 30 июндан баштап манжа изин тапшыра баштайт. Ошондо эске алыңыздар, башка шаарларга учуп атсаңыз коркпой этпей эле, себептеген манжа изи тапшыруу болгондо эле бир 30 секунд убакыт талап кылат. Ошо паспортто берип атканда эле ошол жерден атайын экран болот, экранга эле манжа издерин коюп туруп, анан кийин өтө бересиз. Андан тышкары машина менен айдоочу мекендештер чек арага кирип чыгып атканда эсиңизге алыңыздар, Оренбург областында 2 КПП жабылып атат, Орск жана Маштаково. Автомобильный контрольно-пропускной пункт. Экөө жабылып атат, Орск менен Маштаково 1 февралдан баштап жабылат. Ошон үчүн эгерде кирди чыкты кылган жарандар болсо, ошо башка пункттар аркылуу кириңиздер. Аттарын айта кетейин: альтернативная граница, Светлый, Теплый жана Илек и Сагарчин. Ошо 4 пункт иштейт. Маштаково менен Орск жабылды. Себептен Казакстан тарап ошол чек арасын бүткүл ремонт кылып аткан экен, ошого тиешелүү 16 айга жабылатып атат. Ошон үчүн ары бери машина айдаган мекендештер ошондогу эске алышыңыздар. Мен азыр ушу кайсыл границалар жабылат экен, ошолорду толуктоо менен жазып коем. Анан урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетели, эгерде Россия Федерациясы силер кичинекей кагаз берип десеңиз, документ берип десеңиз, дары же буюм берип десеңиздер, Осман Экспресс деген уюм бар. 600 рубльдан баштап Кыргызстанга берле күндө бүт буюмдарын барын жеткизип берет Кыргызстандын булуң бурчуна. Телефон номери болсо +7 903 146 0003. Кайрылы бериңиздер, диаспорадан десеңиздер, дагы жеңилдетүү шарттарын силерге түзүп берет. Жаңылык болсо айтып чыгабыз бул жаатынан. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга баарыбыз тыйын которобуз, ошону утуш менен которуңуздар. Кыргызстанда Банк Компаньон жакшы акция уюштуруп жатат. Тыйын которгондордун 2 айда бир жолу 20 кишиге 50 000 рубльдан акча утушка берип атат. Андан тышкары 25-жылы ким көбүрөөк акча которсо, Бишкектен бир бөлмөлүү баатырды ойнотуп утушка берип атат. Балким ошо баатырдын утуучусу сиз болуп каласыңар. Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегийден которсоңуздар болот. Мир привилегий приложениясы мекен деген промокод кирсеңиздер, дагы жакшы пайыз менен которосуңар. Эң негизгиси Кыргызстандан Банк Компаньондун же картасына, же кошелегуна тыйын түшүш керек. Туугандарыңызга айтып коюңуздар, утуш менен которуңуздар.